Жыл жаңырышы менен айрым жарандар соц тармактары аркылуу салыкка жана социалдык фондуна төлөнүүчү каражаттын баасы өскөнүн айтышкан. Ал эми кээ бирлери болсо жыл сайын билинбей отуруп баа кошуларын жана аны тиешелүү кызматтар атайын эскертүү да кылбастыгын айтышкан. Бирок Ош шаардык салык кызматы эч кандай баа көтөрүлбөгөнүн айтып, жагдайды төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Жылдын башынан бери салыктын түрлөрүнө эч кандай көлөмүн көтөрүү иштери боло элек. Жүргүзө элек. Патент менен иштегендердин, мисалы таксисттерди алайлы. Таксист өзүнүн патенттин ставкасы 500 сом. 500 сомго плюс ал келечектеги өзүнүн пенсиясына кошула турган сумманы страховой взнос деп коебуз, социалдык төлөм. Ошол страховой взнос төлөйт. Буга чейин ал 691 сом үстүнө патент жана 500 сомдук патенттин үстүнө 691 сом эсептеп жүргөн болсок, ушул жылдын башынан баштап 757 сомдон кошулат. Бул деген ал өзүнүн эле кайра кайтып келе турган суммасына, пенсия болуп келечекте келе турган суммасына көбүрөөк мамлекетке чегерүүлөрдү кылып калган болуп эсептелет. Мындай баа өсүүлөр өлкөдөгү жарандардын орточо эмгек акысына жараша болушу мүмкүн. Бирок учурда Кыргызстанда орточо айлык маяна 6000 сом деп көрсөтүлгөн. Билинбей кошулуп жаткан бааларга тиешелүү кызматтар сөзсүз көзөмөл кылышы керек. Эгерде 20-жылдагыдай пандемия болуп, ишканалардын ондогон, жүздөгөн ишканалар жабыла турган болсо, анда орточо айлыктагы ошого жараша азайышы керек да, өзү тенденция ушундай. Анын формуласы ушундай болуп, ушундай логикага жатат да. Бирок ошого карабастан эле эми мамлекеттин шартына карап эмнегедир мындай жанакындай көбөйтүп коюшуптур да. Бул мисалы 31 декабрь күнү бир 200 сомго же 300 сомго арзан болсо, 1 январь күнү бир күндөн кийин эле аны бир 300-400гө мындай необоснованный көтөргөнгө болбойт да. Негиздүү болуш керек да, сөзсүз түрдө. Ал эсептери менен эгерде өсүш байкалган болсо, кайсыл ишканалардын айлыктары көтөрүлгөн же кайсы жаңы ишканалар ачылды. Бирок биз билдик 20-жылы бир топ ишканалар жабылды. Учурда мындан сырткары өлкөдө бир канча көйгөйлөр чечилүүгө муктаж болуп турган чагы. Орточо айлык маяны айтылганы менен азык-түлүк күйүүчү майлардын кымбаттап жатканы элди кыйла эле түйшүккө салып жаткан учур. Анысы аз келгенсип байкабастан кошулуп жаткан салыктын баалары ого бетер оорчулук жаратат. Мамлекеттин казынасын ушундай жол менен толтуруу максатталган болсо, бул туура эмес көрүнүш дешет. Ушул бюджеттеги тартыштыкты ушул ишкерлерге салыкты көбөйтүү менен ушинтип толтурабыз деп көздөгөн болсам да, бир аз эмес түзүк эле ишкерлерге бир чоң бир терс жагын көрсөтүп алышы мүмкүн да. Ошого өкмөт башка жолдорун деле караштырса болот да. Мисалга айта кетчү нерсе, мына көмүскө экономика, ошол эле өкмөттүн мына көптөгөн зданиялары бар, арендага берген, көптөгөн булактар бар да, аны жөн эле толтурса болот да. Анан кийин бул именно ишкерлик менен ушул салыкты көбөйтүп, ушул казынадагы тартыштыкты толтурам десе, анда бул туура эмес кадам болуп калат. Кошумчалай кетсек, акыркы 2 айда баалардын кескен өсүп жатканы байкалганы менен өкмөт ага эч кандай чара көрө элек деген жарандар билдиришет. Саясий эмес экономикалык кризис өкүм сүрүп жаткан учурда тез арада чечимдерди кабыл алып, элдин жашоосун оңдоо зарылчылыгы турат. Мимоза Жаныбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак.